Кибералдамчылык бүгүнкү күндө дүйнөлүк деңгээлде чоң көйгөйгө айланып жатат. Интернет жана санариптик технологиялар адамдардын күнүмдүк жашоосун жеңилдеткени менен алдамчылар үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү жаратууда. Алар интернетте жана мобилдик тиркемелерде ар кандай ыкмалар менен жеке маалыматтарды уурдайт, акча жана баалуу маалыматтарды алууга аракет кылышат. Түшүндүрүү иштерин, алдын алуу жумуштарын жүргүзгөнү менен, бирок кибер алдамчылыктар башкача версиялар менен кайрадан эле элдин арасында алдамчылыктарын улантып жаткан учуру. Кибер алдамчылар менен күрөшүүдөгү көйгөйлөрдүн бири алардын ыкмалары менен тактикасын тынымсыз өзгөрүп, жабырлануучулардын купуя маалыматтарын жакчасын алуу үчүн акыркы технологияларды пайдаланышат. Мамлекеттик кызматкерлердин медиа жана маалыматтык сабаттуулугун жогорулатуу, маалыматтык коркунучтарга туруштук берүүдө маанилүү кадам. Мындан улам алар үчүн атайын мастер-класс уюштурулду. Биз бардыгыбыз ушул нерсени эске алышыбыз керек. Эч ким, эч качан оңой жол менен бирөөгө акча бербес деген. Соц тармактар телефон жана башка жолдор менен алдап, жеңил акча табуу максатын көздөгөн билдирүүлөр өтө көп. Аларды талдаганды үйрөнүү менен жеңил акча капканда гана болоорун эстен чыгарбоо керек. Маалыматты ким жөнөткөнүнө карабастан аны кайра текшерүү зарыл. Интернет алдамчыларынын тузагына түшүп, акчаларын алдыртып койгон учурлар өтө көп. Талас облустук ички иштер башкармалыгынын өндүрүшүндө азыр 9 кылмыш иши бар. Кылмыштын бул түрү эл аралык мүнөзгө ээ болгондуктан аларды аныктоо жана жоопкерчиликке тартуу кыйын. Участкалык инспекторлор же болбосо жалпы эле милиция кызматкерлери элдик жыйындарда, эл менен болгон жолугушууларда, ар түрдүү иш-чараларда, түшүндүрүү профилактикалык иш-чараларда жүргүзүп, видео роликтерди даярдап, жалпыга маалымдоо каражаттар аркылуу, социалдык тармактар аркылуу коомчулукка жеткирип жатканыбыз менен, бирок эл көпчүлүк учурда жанагы жеңил жол менен табыла турган акчага азгырылып, алдамчылардын, кибер алдамчылардын торуна түшүп калып жаткан учурлары бар. Ошондуктан ар бир кадамды социалдык тармакты колдонууда өтө этият болуп басуу керек. Азыр Кыргызстанда жалган маалыматтарды таркаткан жана жеке адамдын аброюна шек келтирген маалыматтарды таркатуу, мазактоо үчүн мыйзам чегинде жазалар каралып, 20 миңден 65 миң сомго чейинки айыптар тагылат. Андыктан маалыматтын заманында акчаңызды алдыртпайм десеңиз, аны талдаганды, бейтааныш адамдардын чалуулары жиберген ссылкаларын ачып таркатууда сак болуу өзүңүзгө пайда. Пирамида, анан жанагы интернетте чыгып аткан ушундай бир шылуундук системага мен өзүм ишенбейм. Вообще ишенбейм. И буга даже көңүл да бурбайм. Анан биздин кыргыз эли ушу кызыктай да, мындай карап отсаңар бар го, бул жеңил оокат жок да. Бул деген иштеш керек. Анан кийин гана тыйын тыпыр табылып турат, ошо менен адам баласы жашайт да. Кандай десем, ак мээнет менен пайда башың калат сайда деген ушул да. Негизи кыргыз элим ишенбей эле мындайга. Мамлекеттик кызматкерлердин медиа жана маалыматтык сабаттуулугун жогорулатууга арналган иш-чаранын баш көйнөктөшү Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги. Мындай иш-чараларды өткөрүү Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2025 жылдагы планына киргизилген жана мамлекеттик кызматкерлер менен жарандардын медиа сабаттуулугун жогорулатуу стратегиясынын алкагында ишке ашырылууда. Рахат Бишелиева, Элхан Арстанбеков, Урмат Додурбек уулу, Талас шаары.